Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Сиздер менен кайрадан эле Таңкы регион жана ошондой эле мен анын алып баруучусу Адилет Токтомамбетов жана ошондой эле сүйүкаңыз улуу кесиптешим. Мен Жазгүл Кудайбердиева, буйруса 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Жаркыраган таңда мына ушундай кесиптешим көз кубаныч, сүйүнүч менен сиздер менен чогуу амандашып жатабыз. Ооба, туура. Жана ошондой эле ардактуу биздин жалпы телекөрүүчүлөр, бизде деген өзүбүздүн демөөрчүбүз бар. Демөөрчүбүз менен сиздер менен тааныштырып өтөлү. Демөөрчүбүздүн аты доктор Клин. Ушундай жапониялык сон техникалардын жардамы менен атамекендик өндүрүш десек болот, эң кымбат деп коем. Эң сапаттуу, жашооңузга керектүү сонун ушундай тазалоочу каражаттарды чыгарышат. Доктор Клин таза жана тыкан. Негизи кесиптешим азыр атамекендик өндүрүш мурдагыга салыштырмалуу өсүп жатат. Өсүп жатат. Биз ар бир эфир сайын конокко чакырып, алардын жасаган иш аракетин, өндүргөн продукцияларын көрүп, кубанып, сүйүнүп турабыз. Анан бүгүн биз сиздерге айткыбыз келген мына ошол доктор Клин деген атамекендик өндүрүш компаниясы бар. Жууп тазалоочу каражаттарды чыгарат. Жалпысынан 100дөн ашык каражатты чыгарат экен. Кир жууйбузбу, идиш жууйбузбу, ашканабызды тазалайбызбы, бардык биздин жашообузга керектүү каражаттарды чыгарат. Анан болгондо дагы жапон техникасы менен чыгарылат экен. Эгерде сиз дагы сапаттуу, анан аллергия бербей турган, ден соолукка зыянсыз, химикатсыз жууп тазалоочу каражаттарды издеп жаткан болсоңуз, анда мына ушундай доктор Клин компаниясынын продукцияларын алып колдонсоңуз болот. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми бизде таңыздардан коногубуз бар. Конок десек болот го дейм. Негизи Кыргызда таланттуу инсандар көп, Биз болсо бүгүн мына ушундай өзгөчө талант ээсин конокко чакырдык. Тагыраагы айтканда ырчы, аткаруучу, ошондой эле дагы бир өзгөчө таланты бар, башкача айтканда өзгөчө кесиптин ээси. Цирк артисти. Айбек Момунов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Ассалому алейкум. Кош келиптирсиз. Кутман таңыңыздар менен барыңыздардын. Кош келдик. Чоң рахмат атайын. Биз адегенде сизге ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп биздин телекөрүүчүлөрдүн урматына Таңкы регион көрсөтүүсүнө келип бергениңиз үчүн адегенде ыраазычылык билдиребиз. Эми сурообузду берели. Кандай келип алдыңыз? Аман-эсен келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Манайыңыз кандай? Сонун. Кана эми кичине чыгармачылыгыңыз жөнүндө кененирээк, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, телекөрүүчүлөр сиздер менен таанышсын, билсин сизди. Кайсыл жактын кулунусуз? Кайсыл жактын кулунусуз? Канча жылдан бери чыгармачылыктасыз? Чыгармачылыкта негизи кичинебизден бери эле чыгармачылыктабыз. 7-класстан баштап ошол чыгармачылыкка аралашып, ошондон баштап бир жазып, азыркы учурда 3 клибибиз бар. 10го жакын ырларыбыз бар. Азыркы учурда ошол каттуу иштеп жаткан учурубуз. Жаңы ырлар жазып. Баракелде. Бул жигит кайсыл жактан болот экен деп азыр кыздар сурап баштайт. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Баткен облусуна караштуу Кадамжай району Айырбаз айылында. Баракелде. Сонун экен. Алыскы Баткендин тургуну мына ушундай учурда азыр Бишкек шаарында, Борбор калаада чыгарамчылык менен алектенип жүргөн. Эгер сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр биздин коногубузга суроо узаткыңыз келсе, же болбосо жеке жашоо жөнүндө суроо бергиңиз келсе, албетте биздин турган экрандагы номер аркылуу бизге WhatsAppка байланышка чыгып, SMS аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Бирок эскертип кетчү нерсе, чалууларды кабыл ала албайбыз. Чалбаңыздар, сураныч. Анан дагы эгерде сурооңуз жок болсо, жөн гана каалоо тилек айткыңыз келсе, көңүлүн көтөргүңүз келсе, коногубуздун экран астындагы номерге калтырсаңыз болот. Эми мага эң кызыгы ушул сиз цирктин артистисиз. Канча жылдан бери же кантип циркке келип калдыңыз? Циркке келип калганым мындай болгондо, биз Көлбөй салууга барганбыз. Көлбөй салууга барганда ал жакта ошол цирк шапито деп коет, цирктин эмесинде. Кыдырып цирк коюп. Ошондой цирк болуп атыптыр. Ал жакта менин байкем, бир тууган байкем иштечү. Мен жөн гана эс алууга баргам. Ошол выступленияны көрүп, анын кызыгуум артып, анан ошондон улам аралашып калгам. Демек сиз Көлгөй салганы бардыңыз, ал жактан цирк шапитосун көрдүңүз. Анан сиздин кызыгыңыз артты, анан ошол жактан дароо эле кирип барып эле мен циркте иштейм деп атты. Ошол жактан көрүп, андан кийин Кыргыз циркине келдик. Кыргыз циркинде бизде студияда Анарбек Айталиев деген тренерибиз бар. Ошол агайдын колунан тарбия алып, үйрөнүп чыктык.
Ошондо сиз циркте кайсыл кызматты аткарасыз? Мисалы, циркте артисттер көп да, фокусник, клоун, акробатика. Биз акробатика жагында канат охотис деп коет, артын үстүнө басуу, турникте ойноо, ат үстүндө ойноо, ушундай жанрларда. Канча жашыңыздан келдиңиз ушул өнөргө? Негизи циркке эле. 19 жашыман келдим. 18-19 жашыман келдим. Биз көбүнчө циркке барганда ошол кыргыз циркинде сөзсүз түрдө аттар кошулат, анан үстүндө биздин кыргыздын жигиттери бир туруп аттын астынан чыга калат, бир туруп аттын үстүндө туруп алат, анан желекти кармап туруп кеткенде биз баягы кыргыздын желегин көргөндө сүйүнүп кубанабыз го. Анан демек мына ошол жигиттер сиздер циркте көргөн жигиттер экен деп коет. Негизи мен циркке барган киши катары айта кетейин, урматтуу кесиптеш, ошол жанрды же болбосо ошол номерди жигитовка деп коет экен. Канча убакыт даярданасыздар ошол мисалы бир номер үчүнчү? Канча убакыт сарпталат? Сарпталган аркында эле убакыт сарпталат. Негизи 3 айдан кем эмес негизи. Эң кыска оңой номер даярдаш үчүн 3 айдан кем эмес. Жыгылып жаракат алган күндөрүңүз болдубу? Анткени сиздин кесибиңиз оор, акробатика дегенде баягы кооптуу да. Кудайга шүгүр андай болгон жок, бирок жыгылган немелер болду, бирок оор жаракат алган эме болгон жок. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Ооба. Анан дагы бир суроом бар менде. Жанакы сиз арканын үстүнөн басам деп атпайсызбы? Сизден бөлөк дагы баскандар барбы же сиз эле баса аласызбы? Азыркы учурда менин 3 группам бар. 2 группам Россия жергесинде иштешет. Азыр 3-чү группам жакынкы күндө Турцияда иштеп келишет. Ошол жака кеткишкен атышат. Демек сиз өзүңүз дагы азыр атайын группаларды ачып, өзүңүздөн кийинки жаш муунду тарбиялап, цирк өнөрүнө үйрөтүп жатасызбы? Азыр өзүм тренермин. Мен өзүмдүн ошол 3 группам бар азыркы учурда. Шакирттериңиз бар дейсиз? Шакирттерибиз бар. Сонун экен. Анан сиз өзүңүз дагы көпчүлүк учурда ошол Кыргызстандан сырткары мамлекеттерде цирктеринде иштеп келдиңиз да, бул боюнча айтып бербейсизби? Негизи онго жакын, онго жетпесе дагы бир 8-9 мамлекетке барып келдим. Ошол цирк боюнча гастролдоп, контракттар түзүлүп, эң көп жүргөндөрүбүз Турцияда жүрдүк. Ошол эң узак жүргөнүбүз Кытайда жүрдүк. Ошол 3 жылдан ошол жактарда узак убакыттарда ошол жактарда жүрдүк. Мен сразу ушундай бир суроо да. Ал жактын цирки менен биздин цирктин айырмачылыгы кандай экен, эмнеде экен? Ал жактын цирки менен биздин цирк көрүүчүлөрдү эмне менен таң калтыра алат экенсиздер да? Ал жактын көрүүчүлөрү кандай же Кыргызстандын көрүүчүлөрү кандай? Мисалы Турция дедиңиз, ошо Турция элек. Турцияныкы биздикиге караганда кичине эле бирдемке номер көрсөтсөң, ал жакта уже таң калышат. Вау, эти баягы эме кылып, кол чабышып эме болуп калышат да. Бизде кыргыздарда мындай тиктеп туруп качан бирдемке болгондо чабат, бирок азыр мына бара-бара жакшы болуп келип атат же. Мен билишим боюнча мен 13 жылдан бери ошол циркте иштейм. Азыр уже бөлөк. Кол чабуулар бөлөк, чыкканда бөлөк. Отурушкандарда уже бөлөкчө болуп калган ушинтип. Демек бара-бара кыргыз эли маданиятка көнүп келет. Негизи менин байкашымча кыргыздын цирк артисттери Кытайга көбүрөөк барышат экен. Кытайга ошол жигитовка номери көп барат негизи. Ат үстүндө ойноо, анткени биздин жигиттер аттын үстүндө жакшы ойношот да чындыгында. Ошого кытайлар ошол номерибизди жактырышат, ошого ошол жака көп барышат. Анан эми мисалы азыр эфирди көрүп жаткан жаш балдар, кыздар дейли, ошол сиз сыяктуу болуп баягы кайсыл бир телекөрүүнү же цирктиби көрүп анан цирк тармагында иштегиси келип аткандар болсо, кантип кайрылса болот, кантип үйрөнсө болот, канча убакыт кетет? Биздин Instagram аккаунтубуз бар, телефон номерлерибиз бар, ошолорго байланышып үйрөнсө болот. Азыркы учурда ошол биз үйрөтүп жатабыз. Студиябыз бар, залыбыз бар, ошол жактан үйрөтүп даярдап чыгарабыз. Баракелде. Эми сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча кичине сүйлөшөлү.
деги эле цирктен тышкары дагы ошол баягы кошумча. Негизи чыгармачылыгыңыз башкы чыгармачылык башкы жолдо. Башкы жолдо. Демек, ырчылык башкы жолдо, а цирк болсо экинчи план. Ошондой. Мурда циркте көп иштеген, азыр эми ырчылыкка көбүрөөк басым жасайын деп жаткан Көбүрөөк экен. басым жасап атабыз азыркы учурда. Азыркы учурда биз ошол баары эле тааныган Нурлан Мамакеев деген продюсер бар. Ошону менен иштешип атабыз. Иштешкенде да чоң бир контрактка кол коюп алып, 100 клип деген бир долбоор эме кылып, ошонун аркасында азыр 4-нчү клибибиз тартылып атат. Ошол жакшы. Демек, сиз ар тараптуу артист болоюн деген экенсиз да, Маки. Мисалы деген азыр цирк тармагында байкебиз Кудай буйрса Кытайга чейин да 10дон ашык өлкөгө барып өзүнүн өнөрүн көрсөтсө, эми Кудай буйрса 10дон ашык өлкөгө барып концерт берип калышы. Балким Айбек мырза, сиз ойлонуп көргөн жоксузбу? Ырчылыгыңызды цирктен сынап көргөнгө. Бир номер аткарып атып ырдагanga деген да. Мындай нерсе эч кимде болгон эмес. Ат үстүнө чаап бара турдум. Жок, мен ошол циркке келген чейин негизи ырдап жүрүп туруп анан циркке келгем да. Ошондо менде ой болгон да. Циркте ошол бир выступать этип атып, бирдемке болуп ырдайын деген, бирок ал жакта бөлөк, бул жакта бөлөк экен да. Анткени ал жакта сен бирдемке номер жасап атсаң, ага внимание берип, көңүл буруп жасашың керек да. Эгер оюң чачырап кете турган болсо, сен ал трюк жасай турган трюктүң окшошпой калышы мүмкүн. Циркте башка өнөрдү көрсөтүш керек, ал эми сахнада болсо башка өнөрдү көрсөтүш керек туура. Циркте иштөөнүн баягы рахат тартуулаган, сизге жаккан жери кайсыл? Манежге чыкканда эмнеден рахат аласыз? Мага жаккан жери сен бир трюк жасаганда ошо кол чапкандан эле рахат аласың да. Биз артисттер ошондон рахат алабыз да. Элдин кол чабысы. Кандай аткарылды, элдин мүнөзү, элдин купулуна толдубу, толгон жокпу деген. Азыр эме болуп калды. Отзыв жазып кетишет го. Комментарий эме жазып кеткенде, манасы кыргыздын жигиттери азамат деп ушинтип комментарийлер жазганда сүйүнүп калабыз да. Анан азыр мынакей баарыбыз эле кабардарбыз, цирк аябай жазалып оңдолду. Акыркы 1,5 жылдан бери маданият тармагына эң сонун бир көңүл бурулуп атат десек жаңылышпайбыз. Анан сизден суроо да, биздин азыр циркте көрүүчү кандай келип жатат мындай? Ашлак барбы, жокпу? Азыр жакшы келип жатат. Азыр жакын эле ошол Россия өлкөсүнөн келип программа келген, ошолор келип коюп кетишти, жакшы келди эл. Ага чейин кыргыз цирки өзү уюштурган, анда да сону келди. Демек, элдин келүүсү жакшы. Арбын, жакшы. Ошол учурда мен балдарым менен бардым, анан бош орун жок кесиптешим. Негизи кээ бирде баягы ырчылар концерт койгондо айлап даярданат, анан зал толбой калган учурлар да болот го. Циркте азыр ар бир номер аткарылган учурда сөзсүз манеждеги биздин цирк артисттери кубанып сүйүнөт, бош орун жок болот. 2 жолу бардым, 2 жолу тең бош орун жок. Баракелде. Демек, бул деген кыргыздын жаштары, апалары, анткени балдарыбызды алып барууга, азыр циркке алып барууга биз көнүп баштадык. Ар бир цирк келген сайын балдарыбызды жетелеп алып, циркке барууну адатка айлантып баратабыз да. Анан эми мен сизден эмени сурайын, ырларды кантип тандап атасыздар? Ырларды негизи мен өзүм сөз жазам, албаны чыгарабыз. Башкалардан ошол кесиптештерибиз бар, Мунарбек Кадыров деген нерсе жигит бар, Самат Уламбеков, ошондой эле продюсер Нурлан Мамакеев, ошолор биригип алып, киминде кайсы ыр бар, кантип кимин жазып атасың деп ошентип келишип, кимибизге топ келе турган болсо бири-бирибизге алып берип ошентип иштеп атабыз. Баягы маегибиздин башында айта кеттиңиз, 3 клип чыкты да? 3 клип чыкты. Кайсы ырларга чыкты, мисалы? Жүрөгүмдөсүң деп чыккан, андан кийин Сүйгөнүм келчи жаныма деп Орозбек Сапаровдун автору ошол. Андан кийин Жаныңа барсамбы деп ошол 3-чү ыр.
Эми кесиптешим мындай кылалы. Ырдаталы. Ырдаталы теле көрүүчүлөрүбүз да суктанып карап турса керек. Бул бала кандай ырдайт, кандай чыгат болду экен үнү деп. Ошол 3 ырыңыздын эң сүйүктүү бир ырыңызды аткарып берсеңиз, биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө келиңиз. Бир куплет, бир куплет. Анда жүрөгүмдөсүң деген аттуу чарманы арта берейин. Жүрөгүмдөсүн айта албаймын аны билесиң, көңүлүмдөсүн көз караштан барын сезесиң. Арбалдым сага жан эркем, башкалардан мен кызганамын, күйүп келемин. Жүрөгүмдөсүн байкатпаймын аны жаным, сен да билесиң. Сүйөрүмдү кантип сага айтар экенмин жаным. Махабатырым сага гана жаным арнайым. Эзилип жүрөк мен өзүңсүз кантип жашаймын. Сен эле сүйөм, сен эле күтөм жан эркем. Сенсиз өмүрсүз, сенсиз жаным жашай албаймын. Жүрөгүмдөсүн байкатпаймын аны жаным, сен да билесиң. Сүйөрүмдү кантип сага айтар экенмин жаным. Ай баракелде. Эми бул ырдын сөзү кимге таандык, обону кимдики? Сөзүн менчи өзүңүз жазган окшойсуз. Жок, сөзүн кошумчалап тууралап жазышканбыз. Сөзү Алтынбек Алымовго таандык. Обону Мунарбек Кадыровго таандык. Канча убакытта чыккан ыр бул? Точно убактысын билбейбиз. Бир 2-3 ай ушул менен алек болдук. Анткени мен өзүм гастролдо жүрүп туруп эле ушул жаккан. Анан кийин ушуну жазайын деп келип атып, ушул 3 айга жакын болуп калды. Анткени жаңы чыгарманын үстүнөн иштөө дагы бир топ аракетти, убакытты алат да, ошон үчүн сураганым да. Даяр ырды укканда эле деп коебуз, анын артында эмгек жатат. Ошондой. Сонун экен. Анан эми атайын музыкалык билим алдыңызбы? Жок, мен музыкалык билим алган эмесмин. Негизи тапшырганбыз. Окууду бүтүп келип эле тапшырганбыз. Циркке кеткен боюнча кайра барган. Жарты жыл окуп, андан кийин ошол циркке кирип кетип, калып калган. Бүтпөй калганбыз. Сонун экен. Демек циркте азыр основной жумуш цирк менен, анан чыгармачылык жолу. Чыгармачылыкка бирок көбүрөөк басым жасап аткан экенсиз. Азыркы учурда. Азыр эми сиз машыктыруучу болуп да иштеп жатырсыз, анан балдарды эмнелерге үйрөтүп жатасыз? Ошол өзүбүздүн бизде матчта канат деп коет. Канатты ошол дарда баскан. Ошолорду үйрөтүп атабыз. Анткени азыр биринчи группабыз иштеп атат, экинчиси ошол Москванын өзүндө иштешет, центринде. Үчүнчүсү жакын күндөрдө 15-чи ушул айдын 15-inde Турцияда иштешет. Сиздин окуучуларыңыз сизден билим алып, үйрөнүп, азыр Турцияда, Орусияданын цирктеринде иштеп аткан экен да демек. Ооба, иштешип атат. Үйрөнүп эле калбай демек. Мисалы, ошо канча жаштан келип атат сизге окуучулар, мисалы, канча жаштан аласыздар? Бизге жашы айырмасы жок, анткени циркте жаш тандабайт да. Мисалы, жашы чоң келип калса, анын өзүнүн бир номери болот. Аябай эле жашы чоң келип калса, клоунада эмесине берип коебуз. Жаш балдар келсе, ушу гимнастикага беребиз. Воздухта иштегендер бар, ошентип 14-15 жаштагы балдарды эле алып атасыздар. Главный адамдын өзүнүн кызыгышы болсо болду. Аракетине карап, анан кыймыл аракетине, анын жүрүм турумуна, жашына карап эле баягы бөлө береткенсиздер да, келген немелерди. Жок, мен сени албайм, келбе, талантың жок экен дебейсиздер. Жок, келе берет, анын өзү да билип калат, балдар да өздөрү билип калат, мен муну каалат окшойм же каалбайт окшойм деп. Биз баарын чакыра беребиз, келе берсин, үйрөнө берсин, чет өлкө көрүшсүн, эл жер көрүшсүн.
үйрөнүп, кимиси үйрөнүп жөмдүү болсо андай иштеп кетер. Демек манеж талант ачат деп коет экенсиз да. Сонун экен, жөн эле окутуп үйрөтүп койбой, өзү жумуштап берет экен. Кээде каякта иштейм деп баягы сиздин окуучуларыңыз ойлонушу мүмкүн да. Сиз аларды ойлонто койбой эле өзүңүз башка мамлекеттин цирктери менен келишим түзүп жумуштап берет экенсиз. Жумуш, контракт эмелерин өзүм агент болуп, өзүм жумуштарын камсыздап турам. Мисалы, баягы цирк тармагында, деги эле балет тармагында, опера ырчыларында династия деген түшүнүк бар да. Баягы муундан муунга өтүү. Мисалы, ошо цирк артисттеринде муундан муунга өтүп калган эме бир туугандар же болбосо ата балдар барбы? Ошондой үй бүлөлөр. Мисалы, ошондой үй бүлөлөр бар. Үй бүлөлөр барбы? Чапара Шамырова деген эженим. Үй бүлөсү менен династия болуп ошол жакта иштейт. Атасы, аялы, кызы ошол бүт баары ушундай. Ага окшогондор көп негизи. Анткени кесиптешим цирктин артисттери күнү бою эле циркте жүрөт, балдары чогуу барып жүрүп эле анан кантип аралашканын билбей калат, кичинекей мезгилинен эле жумушка ээрчитип барып жүрүп эле анан манежге чыгып кеткен учурлар болот экен да. Эми сизге бөлүнгөн, бизге баягы телекөрүүчүлөрүбүз дагы баягы таң калып калбасын. Убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Же болбосо куттуктоо айтасызбы, салам жолдойсузбу? Келиңиз. Эмне дейсиз? Барыңыздар, ден соолукта болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Ар дайым таңкы регионду көрүп туруңуздар. Биз да конокко келип турабыз. Сак саламатта болуңуздар. Анан бул жакта бир суроо бар экен, кандайсыңар, адрес каяк болуп калат деп жазыптыр. Эми кайсыл жактан сизди издеп тапса болот? Баласынбы, баягы циркке кызыккан баласы бар окшойт да. Негизи кыргыз циркинде ошол менин аты жөнүм Айбек Момунов. Ошо кыргыз циркине барып, же болбосо биздин Инстаграм аккаунттарыбыз бар, ошол жака жазып, же кыргыз циркине барып ошол Айбекке келдик десек, баары айтып берет. Баракелде. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Чыгармачылык, өсүү чыгармачылык, ийгилик чыгармачылык жолдогу ушул оор кадамдарыңыз байсалдуу болсун. Чыгармачылыктагы ушул болгондо дагы ырчылыкка көбүрөөк далалат жасап аракет кылып жаткан экенсиз. Үзүрүн көрүңүз. Сиздин ырларыңызды күнү бою ырдап, артынан кууп жүрүп уккан ырларыңыз көп болсун. Күйөрмандарыңыз баягы качан ырдайт болду экен, кайсыл жерде качан жаңы ыр чыгарат экен деп артыңыздан издеп жүргөн күндөрүңүз көп болсун деген ару тилегибизди айтабыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерди чакырганыңызга. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу, ошондой эле цирк артисти Айбек Момунов конокто болду. Биз менен болуңуздар, бизден алыстабаңыздар, себеп дегенде бизде дагы бир коногубуз бар. Сиздер менен кубаныч менен тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар.